Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду коомубузда муктаж болгон жарандарга, алардын ичинде оор дартка чалдыккан бир боор мекендештерибизге кайдыгер Карабай оор дартынан айыктырууга талыкпаган эмгектерди кылып келет. Үстүбүздөгү айдын 17-синде Кыргызстандан Индия мамлекетине оор дарт менен ооруган 5 мекендешибизди алып келген. Алардын ичинде Сапарали Кошманов ден соолугуна байланыштуу биринчи болуп операцияга кирип, боорун ийгиликтүү алмаштырган. Урматтуу бир туугандар, биз бүгүн Индиядагы Нью-Дели шаарындагы Фортес клиникасындабыз. Бул жерде Сапарали мекендешибиздин дагы ден соолугунун жакшырып кетишине канчалаган бир туугандарыбыз кол сунуп, кол узатып, колдоо көрсөтүп, ошол алыстан туруп жакындан колдоо көрсөткөн бир туугандарыбыздын баарына ыраазычылык билдиребиз. Мына бул жерде азыр Сапаралинин акыбалы Кудайга чексиз шүгүрдөр болсун, жакшырып атат, күн санап жакшырып келатат буюрса. Операция жеңил өттү буюрса. Жеңил өтүштүн дагы себеби бар. Себебин айтып коюшум керек. Ар бир жума намаз сайын дуа кылган мекендештердин дуа тилеги, бата тилеги, ошол мекендештерибиз ушу тахажжуд намазына туруп дуа кылатым деген байланышка мага түндөп байланыштап турган мекендештер бар. Ошол бата тилегин айтып турган бир туугандарыбыздын мынакей бүгүнкү күндө ошол балким ойлойм ошолордун дуасынын кабыл болушулугу бул жеңил өтүшүлүгү болуп турат. Кудай колдоп бир тал чачың кемибей, жүрөгүңдө өчпөз үмүттүн өссүн. Сагыныштар эритишер таштыда, сабап жетип максаттарга астыда. Ар бириңдин амандыгын тилеймин, мекендештер бизден салам айткыла. Алтын күндөр ажар ачып жакшыңа, жетсең экен тилеп жүргөн бактыңа. Бириң эмес бардык боордошторум, аман жүрүп ала тоого кайткыла. Боордошум, боордошум, кайда жүрсөң Кудай сени колдосун. Боордошум, боордошум, турмушуңда эч жамандык болбосун.